Söz Aycıgit'te Sultanbay Abdurashidovич'te. Rahmat. Almaz Kuşbekiç, keçe janağı hemen zasedaniyası oldu da Batken Oblusu'nun önügü Sovet'in kengeşinin zasedaniyası oldu. Oşol жерге men katıştım. Oşol жерде 500 milyon somdu. Mындайча айтканда birinci жылдары алар проекттери жок, көп мындай бюрократический нерселердин аркасынан көбүн колдонбой калды. Бирок 25-жылга нормальный проекттер түзүп турду. Анан жанагы өткөн жылдарды анализдеп көрсөк, чоң проекттер бул жанагы МЧСтин проекти болуп калыптыр да. 1-2-3. Ал жерде 100 миллион сом дегендер бөлүнүп, ал эми өнүгүү проекттерине 3 миллион, өтүп кетсе 10 миллион сом бөлүнүп атат да. Эметти? То есть ал жерде дагы жанагы алар өнүгүүгө жумшалган акчаны жанагы МЧСтин проекттерине жасаганга эле жумшалыптыр да. Бул бир жагы. Экинчи жагы 3 жылда эгер инфляцияны эске ала турган болсок, 500 миллион сомуңар бүгүнкү күндө аз эле болуп калып атат да. Где-то 250 миллион эле сом болуп калып атат. Эгер индексация кылсак деле, ошол 500 миллион сомду бериш үчүн 350 миллион сомго көбөйтүшүбүз керек да. Анан азыр силердин отчетуңарда көрдүм, 1 миллиардка көтөрүпсүңөр. Бирок 1 миллиард дагы аз да. 1,5 миллиардка чейин көтөрүп коюш керек да, эгер биз ошол жерде действительно өнүксүн десек Баткен облусуна. Себеби деген 25-26, 27 жылдарга действительно чоң жакшы проекттерди өнүгүүгө көмөк боло турган проекттерди азыр киргизип атат. Ал жерде 70 миллион, 60 миллион, 80 миллионго чейин проекттер ошол аткарылбай калат да, долгострой болуп калат. Эгер ушуну эме кылбасакчы. Ошо мен айтып атам да 1,5 миллиардка көтөрүп койсоңор, ошондо 3 жылда аябай чоң жакшы иштер болмок да Баткен облусунда өнүгүүсү. Мен бул сунушум ушуну жооптун кандай деп ойлойсуз? Ошого айтып койсоңуз. Сиздики мындай долгосрочный проектке эң туура. Мен каршылыгым жок. Бирок ошо мен коллегаларыма айтып кетет элем, ошо 2 жылдын ичинде мындай айтып кеттик, освоениясы аябай начар болуп атат депчи. Эмки жыл айтып атасыз, эми уже даяр проекттер бар экен депчи. Ошо даяр проекттер даяр болсо, биз жылдын башына карап беребиз. Так нормально болуп кетсе, анда кошумчаны карап турган бар шарттар болот. Да, рахмат. Меня вполне удовлетворяет такой ответ. Вот. Анан бул биринчи жагы калган вопростор бул Адылбек Алешевичке. Мен 2 айдан бери айтып атам да, ушул бюджеттиңер боюнча. Минфин, Минэконом министрлер, анан кийин статистика комитет келгилечи, мону эсептеп көрөлү деп. Келбей койдуңар да. Же тоготпогонуңарбы, же качып атасыңарбы, вообще түшүнбөйм да. Сиз өзүңүз баш болуп келсеңиз деле болот. Мен аябай серьезный претензия коюп атам сиздерге. Мына 3 жылдыктын эмеси менен жанагы силердин эсептегениңер могу анан келгендин ордуна мага моундай эсебиңерди жөнөттүңөр да. Өткөн 3 жылдыктын эсебин жөнөттүңөр, анан кийин келе жаткан 27 жылга чейин эсептерин жөнөттүңөр. Хорошо деп алып, бардыгыны өтө кунт коюп окуп чыктым. Бул жерде мындай деген эме болуп атат да, принцип. Айлантып тегерентип алдайым деген принцип дейди, бу жерде расчетуңар. Же болбосо мындай принцип болбосо, значит силердин жанагы Минэкономдо, жанагы ушундай кылып аткан эсебиңерде туура эмес да, баштарда каша. Үчүнчүсүдөн, значит булар могу цифралардын артында кандай экономикалык процесс жүрүп атат. Ал процесстердин мааниси эмнеде экенин такыр түшүнбөйт экендер да. Ушул деңгээлде, ушул сабаты менен, ушул деңгээлдеги сабаты менен кантип биздин экономикабызды башкарып жүрөттөр да булар. Эметти? Мен негизги претензиям. Мына биринчи 21, 22, 23 жылдын эместен көбүгү 1 триллион 640 миллиардтан 1 триллион 300 миллиардка чейин өстү деп берип атасыңар. А мен эсептеп чыгып айтып атам. Реалдуу темп
өсүү менен ички дүң продукциясын. Номиналдуу өсүү темпи, мындай номиналдуу показательдер ички дүң продукциянын айырмасы 503 миллиард сом болуп атат. Это жарым триллиондон көп. Бул көк чистейший. Бул бардыгы жыйналган жылдан жылга топтолгон инфляциянын эсебинен болуп атат. Силер ошол инфляцияны чыгарбай атасыңар. Мына эсебиңер өзү эле көргөзүп турат да, могу жерде караса жөн эле мына ВВП реальный 20-жылга карата, анан в ценах 20, 21, 22, 23 деп келип туруп, ошол номинальный 23-жылдын номиналдуу показательни эмдиги жылга өткөндө реальный деп көргөзүп атасыңар да. 1 триллион 300 миллиардты. Бул скрытый инфляцияны ичиге коюп атасыңар да. Себеби деген мисалы 20-жылдын 21-жылды эсептегенде 20-жылдын инфляциясыны 21-жылдын реалдуу ички дүң продукциясын ичиге киргизип коюп атасыңар. Ал эми 22-жылды эсептегениңерде, реалдуу ИДПны эсептегенде 21-жылдын инфляциясын киргизип коюп атасыңар. А 22-жылдын инфляциясыны 23-жылдын реалдуу ИДПсын ичиге киргизип коюп атасың. Ошентип, могу эмиңерде ички дүң продукциясында, реалдуу ички дүң продукциясында ар бир жылда өткөн жылдын инфляциясы кирип калып атат. Муну силер индексацияда кылбайсыңар и так далее. Анан бул бир жак. Анан да мен айтайын дегеним, инфляция бул жалпы элге, коомго кошумча салык. Мындайча айтканда, 3 жылдын ичинде коомго, элдин мойнуна кошумча 503 миллиард сом салык салдыңар. Кошумча, жанагы бар салыктын үстүнө иши кошумча 503 миллиард сомго салык салдыңар. Мындайча айтканда, элдин да чөнтөгүнү кактадыңар ошол 503 миллиард сомго, ошонун ичинде бизнестин да и башкасынан кактадыңар да 503 миллиардка. Ошондуктан жылдан жылга мына 3 жылдын ичинде биздин элибиз 503 миллиард сомго жакырчылыкка батты. Ал эми 27-жылга чейин 2 триллион 73 миллиард сом деп атасыңар. Айырмасы уже 1 триллион болуп атат. Көбүк 1 триллион сом болуп атат. То есть 6 жылдын ичинде элди дагы 1 триллион сомго кактайсыңар чөнтөгүнө. Анан бул көбүктү кимдер бөлүшүп атат? Ошол көбүк бир бөлүгү бюджетке түшүп атат. Ошол көбүк дополнительный налог. Бир бөлүгү бизнеске кетип атат, үчүнчү бөлүгү чет элдик немелерге, бизнестердин чөнтөгүнө чыгып кетип атат. Понимаете? Биз мындайча айтканда, мамлекет өзүбүз баш болуп алып туруп, биз өзүбүздүн коомду, өзүбүздүн элди, өзүбүздүн экономикабызды мындайча айтканда кактап атабыз да. Чөнтөгүнө кактап атабыз. Анан кийин берди эсебиңер туура эмес да. Вот каша да сплошная. Мен бул жерде азыр бул формат эмес. Мен ошого айтып атам. Келгилечи, сүйлөшөлү деп. Мен кече эмеде дагы чогулушта дагы айттым эле. Кимге? Данияр Жолдашевич, келгиле, качпагыла, сүйлөшөлү деп. Эгер мен туура эмес болуп аткан болсо, мага келип туруп ошондо доказать этип бергиле мен туура эмес айтып атканымды. Мен муну көрүп туруп айтпай кое албайм да. Понимаете? Биз өзүбүздү да алдап атабыз. И элди да алдап атабыз. И президентти да алдап атабыз. Анан кийин жанагы, поскольку көбүк болгондон кийин, жанагы койгон максатыңар ишиңер ишке ашпай калып атат. Ошондуктан жанагы штрафтарды көбөйтүп атасыңар, салыктарды көбөйтүп атасыңар, и еще бюджетке профицит деген бюджетиңерге карыз алып атасыңар сырттан. Ошондуктан себеби деген ал көбүк 503 миллиард. Ошол акчалар жетпей атат. Силер эме кылган расходуңарга, планировать эткен расходко. Ал эми эгер дальше кете турган болсо, жана триллионго жетпей калат акчаңар. Триллион сомго аткарылбай калат алдыңарга койгон максатыңар. Ошого менде суроо деле жок. Силерден мисалы жоопту деле күтпөйм силерден. Просто келгиле.
Маға тақтап бергіле. Мен тура емес айтып атқан болсам, мен қаталарымды айтқыла келіп. Сүріштірбөсік, жылдан жылға, мана егер 3 жылдың өтіп кеткен 3 жылдың ішінде елді 503 миллиард сомға салық, дополнительный салық салған болсақ, ал эми келе жатқан 3 жылда дағын триллион сом салық салабыз үстіге. Ел жақыршылыққа батып кетеді. Анан жанағы емені базовый деп тұрып өткен жылда алып отасыңар. Бұл тура емес. Ондай расчет бар. Но бирок өткен жылды базовый қылып алыш үшін өткен жылдың инфляциясını индексация қылғаннан кейін базовый қылып алса болады. Аға чейін базовый қылып алғанға болбайды. Понимаете? Ошондуктан силер реалдуу ички дүң продукцияны тура эмес эсептеп отасыңар. Таптакыр тура эмес. Ошондуктан өзүңөрдү алдап отасыңар, коомду алдап отасыңар, президентти алдап отасыңар. Мындай боло турган болсо жакшылыкка алып келбейт бул. Мындай саясат. Елді жақыршылық алып келет. Силердин койгон максатыңарга жетпей каласыңар. Карызга батабыз. Анан кийин социалдык проблемалар башталат. Мындай боло турган болсо, эмдиги жылы 1-2 жылда эле уже ошондой эме болот, социальный напряг. Эл абай жақыршылыкка батып атат. Жылдан жылга азыр деле кыйналып турат. Ошондуктан бул жерде көп эмелер бар да. Мен могу берген эсебиңерди буга чейин суроолорум болсо, азыр бул берген эсебиңер менен, могу графигиңер менен мен берди айтып отурбайм, бул формат эмес. Келгиле деп атам. Вот. Мынандай эки эсе суроом көп болуп кетти силерге. Претензиям да мынандай көп болуп кетти. Ошондуктан Албек Алишевич, сиздин жообуңуз кереги жок мага азыр. Вообще кереги жок. Просто келиңиздер, ошону эсептейли. Дагы бир жолу чакырам. Болбосо мен муну чоң собраниядан чыгып, чоң трибунадан айтам. Чоң рахмат. Мен уруксат берсеңиз талашпайм, бирок жооп берип коеюн. Чындыгында статистика комитети дагы эл аралык ыкмаларга өткөн. Биздин ички дүң продукциясын бир гана Кыргызстан эмес, эл аралык финансылык уюмдар дагы биз менен бирдей эсептеп атат да. Эми Султан Абдрашев, сиз өзүңүздүн методуңуз менен өзүңүздүкүн айтып атасыз. Биз өзүбүздүн эл аралык методдор менен биз өзүбүздүкүн айтып атабыз. Экономика министрине айтылган болчу, сизге барып жолугуп ушул маселени талкуулосун деп. Мен дагы бир жолу азыр бүгүн чыккандан кийин дагы бир айтам. Бирок биздин берген баягы расчетторду сиз кабыл албай атат деп мага ушундай айтышты да. Сиз өзүңүздүкүн эле баягы уже канчадан бери айтып келатасыз да. Биз бир да салыкты көбөйткөн жокпуз. Өзүңүз билесиз. Кайра могу базар кичи ишкерлерге биз жөнөкөйлөтүлгөн системаны 0,1% чейин түшүрүп, жөнөкөйтүлгөн системаны аларга коюп берип атабыз да. Аны эми билбейм, 1 триллиондон биз ашканыбыз уже канча болду? Сиз дайыма эле ушуну айтып келесиз да. Муну башка эл аралык деле финансылык уюмдар деле айтып атат да. Мен азыр сиз менен мен да азыр талашкым келбей эле. Экономика министрлигине мен дагы айтам. Сиз менен барып жолугуп биздин эсептерди силерге көрсөтүп берсин деп. Ошону мен 2 айдан бери айтып атпаймынбы келгиле деп. Анан кийин жанагы сиз айтып атасыз, эмени налогторду, жаңы налогторду киргизип атпайсыңар, НДСтерди, строительдерге киргизип атасыңар, жерге киргизип атасыңар, ошол нерселерди киргизип атпайсыңар. Бул көбөйтүү эмес, эмне ал? Понимаете? Жок, бул жаңы налог эмес, бул баягы бошотулуп, жаңы НДСтер, жаңы налогторду киргизип бошотулуп жүргөн тармактарга кайрадан киргизип атабыз. Дары-дармектерге да киргиздик. Мен бир нерсени айткым келет да. Силер, оказывается, жанагы кылып аткан иштериңердин жыйынтыгы кандай болот экенин түшүнбөйт экенсиңер. Себеби экономикада процесстер эмне болот, анын мааниси эмне экенин түшүнбөгөнүңөрдүн эмеси да бул, белгилери. Ошого айтып атам мен силерге. Мен силер менен керек болсо онлайн режимде, открытый режимде давайте обсуждение кылалы деп атам. Эл көрсүн бардыгы. Анан жанагы эмеди кандай эсептейт, эл аралык эме эсептейт дейсиңер, алар кандай эсептеп атат билбейм. Эл аралыкта мындай болушу мүмкүн эмес.
Мүмкін емес. Себебі деген есептеу совсем башкача болады. Ел аралықты немесінде эле учебниктерин билебиз да, окуйбуз да. Понимаете? Азыр ушул экономикасы өскөндүгүнө байланыштуу кээ бир эл аралык финансы институттары бизге уже жанакы ноль менен бербей атат да. Мисалы, эмдиги жылы, жарым жылдан кийин, 1-июльдан баштап бүткүл дүйнөлүк банк бизге уже пайызын көбөйтүп бере баштайт. Экономиканын өскөндүгүнө. Эгерде сиз айткандай, жанакындай 500 миллиардка биз аз болсок, анда алар бизге бүгүнкү күндө эле 50 жылга нөл менен бермек да. Алар да өзүнүн эсебин чыгарып. Адылбек Элесович, сиз баш болуп өзүңүз келиңиз. Бу жерде экөөбүз талаш тартышпайлы. Керек болсо, могу жерде отуруп онлайн режимде талашабыз. Ошол жерде мага доказ. Эгер мен туура эмес болсо, мен официальный кечирим сурайм. Рахмат. Такташып, керектүү тиешелүү органдар келиңиздер, такташып алыңыздар.